анан өзүмдүн мындай дневнигим бар. Анан күнүгө эмне болду, мен кечинде барганда отуруп туруп бир жазам. Ким менен сүйлөштүм, кайсы адам жакты, кандай профессияда экен, мунун максаты жакты мага. Өзүнчө ностальгиялык ой саналар бар го. Ошолорду жазып отурам да, бир 10-15 мүнөт өзүм сөз берем да. Анан көбүнө мындай жасам, бул дүйнөдө мындай бир кыйналган көпчүлүгүчү максаты жок адамдар кыйналат экен. Анан ошол максатты коюп туруп, бирок максатына жетпей алып кыйналган адамдар кыйналат экен. Ошол себептен мисалы максат койдуңбу, эми ошол жолдочу мына тикенек болот. Бирөө бай аркаңан жамандайт, кулайсың, тоолоносуң. Бирок ошол адамдар, ошо максат койгон адамдар максатына жетпей калса дагы, ошо максатка чейин далай деген тажрыйбаны куруп алат экен да, тажрыйба жашоодо. Ошо тажрыйбасы аны башка максат кое турган болсо, ошол нерсеге жеткизет. Бирок көп убакыттарда бизде мындай бир кичинекей бир болбогон максатты коюп алат экенбиз. Кичинекей бир болбогон максат. Үй алыш керек, машина алам, мал чогултам. Жок, бул максат эмес чындачы, бул муктаждык. Ошо максат койгондо мисалы кандай десең, бул үммөткө пайда келтире турган, адамзатка пайда келтире турган адам болушум керек деш керек экен да. Ушундай бир мен алып аткан нерсем, жашоомдо болуп аткан нерсе, мен үммөт үчүн, кыргыз эли үчүн, мисалы, дүйнө адамдары үчүн колдоном, коротом деген максат болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Алла Таала чыныгы адамдардын максатын айтып койгон. Куранда негизи айтылган. Алла Таала жөн эмес, биздин эле эмес, жиндердикин да айтып койгон. Биз дейт инсан менен жиндердин дейт. Халактал инса вал джинна. Алла Таала инсан менен жинди дейт. Лил илля лиабуду. Бир гана дейт, бир гана кул болуш үчүн жаратты. Же болбосо сыйыныш үчүн, кулчулук кылыш үчүн жараттым деген да. Биздик максатыбыз бар ужачы, бул дүйнө негизгисичи. Бирок ошол эле мезгилде субханалла биздин адамдык Алла Таала бизге эрк берип койгон, эрк. Эрк дегенибиз, мисалы биз айтабыз, бар нерсе Алладан турат, бар жакшы жаман нерсе Алладан болот. Бирок сен машина базарга бардың. Машина базарга бардың дагы кирип туруп эле биринчи турганды алып албайсың туурабы? Сен ошо базардын бардыгын кыдырасың. Ошол кыдыргандан кийин анан бирөө нерсе жага турган болсо, мынекен ошо машинаны алып туруп анан айдап чыгып сүйүнүп чыгасың туурабы? Мына ошол сенин сүйүнүчүң, ошо алып чыккан машинаң. Эмнекен бул тагдырың болчу. Сен Алла Таала машина алат деп жазган, бирок сен эмне машина аларыңды сен бир чечет экенсиң да. Алла Таала сен никеленет деди. Мисалы кээ бирде турмуш курат деди мисалы. Күйөөгө чыгат, айга алат. Бирок сен Алла Таала 5 жолу алат деп жазып коюшу мүмкүн да. Сени 5 жолу күйөөгө тиет деп жазып коюшу мүмкүн. Ошол базарда, ошол тагдыр базарындачы сен өзүң чечесиң. Кимди тапкан болсоң, ошол кимдекен? Алла Таала кыямат күнү, "Ого мен жазгам, бирок сен тандабадың" деп туруп, анан кийин мунун акысын бердиңби? Кана акысын сурайт Алла Таалачы. Ошонун себебинен субханалла ар бир адам жанагы жашоодо өзүнүн максатын, багытын өзү тандап, ирадасы бар деген сөз да. Каалоосу бар адамда. Ошондо эмнени каалап атсаң, ошону туура каалаганды үйрөнүш керек. Ошо каалоого жетиш үчүн туура максат койгонду үйрөнүш керек экен да. Ар бир шагты, ар бир кадамыңды туура коюш керек. Туура коюш керек. Кээ бирлер болсо, мисалы, кой тиге уят болуп калбайын, ой жок тигинтип калбайын, коркунуч менен кылат. Билесиңби? Таваккал деген сөз бар. Таваккал деген сөз мындай бир өзүн өзү Кудайга берүү. Мындай айтканда, Кудай, мен сага өзүмдү байладым мынакей. Эмне боло турган болсо жашоомдо ошо сенден болот деп туруп эмне таваккал кылыш керек экен жашоодо. Таваккал деген нерсе кимдин жүрөгүндө коркунуч болсо, таваккал кылууга. Ал адам эч качан максатына жетпейт. Ошо себептен таваккал кыла. Кайсы нерсе мисалы алса баштадың, ошол нерседе биринчи кадамың эмне болуш керек экен? Өзүңдү Аллага багышлашың керек. Белгилүү бир Хазирет Умардан келген хадис бар. Ошондо деген айтат экен да. Чымчык дейт. Бутактан учуп туруп барат экен дагы, баягы жерге учат экен да, жерди тебеткен, ошо тепкен жеринде Алла рызкы жаратып коет экен. Рызкысы бар экен. Эми дейт, чымчык эмне кылбайт? Чымчык деген 10 мөшөк ун жыйнап албайт. Карточкасы жок, үй жок, машинеси жок. Бирок үйлөнүп элатат, көйүп элатат экен да. Карасаң эмне үчүн? Эми субхана айтайын деген нерсем эчтеке кылбагыла деп айткан жокмун мен. Дегеним субхана чымчык да бутактан учканда Аллага таваккал кылат. О Кудай, мен рызкымды сага байладым.
Сен бересиң дейт дагы. Учуп бараткан караса кыймылын кылат экен. Учат экен, максатын кылды, жете турган жерине барды. Ошо жерден тоокел кылып депти. Ишин кыл, аракетин кылды. Алла Таала ошонун алдынан сөөл жинагын, жосо бир буудайын, жана бир топрагын бир нерсесин чыгып берет экен. Демек биз ушундай экенбиз, чымчык сыяктуу болуш керек экен. Тоокел кылып башта бир нерсени максат коюп туруп, андан кийин аракетиңди кыл, анан коркпостон ошо жерде кас. Ушундай нерсе. Мен дайыма айтам, кимде максат койгон болсо, бир нерсени унутпаш керек. Дайыма эсиңерден алып алыңыздар. Коркпой турган нерсе ушул эки. Чынар терек бир жерден көрөт дейт. Бул кыргыздын сөзү. Ата-бабабыз ушунча таамай айткан. Муну пайгамбарыбыз да айтып кеткен керек болсочу. Чынар терек бир жерден көрөт деген бир ишти баштадыңбы? Мына ошо максат кой. Мисалы алса, бир эмең бар, кичинекей бир ишканаң бар, ошону чоңойткон атасың. Бирок чоңойткондон кийин бир 2 машинка кошуп коюн эмес. Иншалла кийин чоң бир завод курам деген максатта 2ден кошо бер. Коркпостон кошо бер. Кээ бирлер ушундан коркот. Демек мындай нерсе бар экен да, эгер Алла Таала сага 2 машинканы кошконго мүмкүнчүлүк берсе, же болбосо 2 баш торпокту кошконго мүмкүнчүлүк берсе, же болбосо 2 гектар жерди берсе Алла Таала, демек ошол ырыскыңда бар деген сөз, демек ошол нерсе ар жак уланат деген сөз. Алла Таала ушундай зат да, бирөөнө бир нерсе берсе, ошонун күчү менен, ошо мүмкүнчүлүгү менен, ошо каражаты менен чогуу берет. Мисалы менден да сурашат, ушунча адамды көргөндө чарчабайсың дейт. Мен айтам, жок, чарчабайм. Эмне үчүн чарчабайсың десе, мен ушул нерсе мээме кагып алгам да. Мында бүгүн бир адам кошулду, Алла Таала мага ушака келатканда дагы бир адамдын күчүн берди. Эгерде ошол келаткан адамга мисалы алсак, эки нерсе негиз важный. Ар бир максатта, ар бир иш баштаганда эки нерсе важно. Биринчиси, сен ниетиң болуш керек дайыма. Ушул нерсени жеңем. Ушул нерсе мен максатым, ошо барам мен. Ушуга мага күч берет. Ушул нерсени, анан эң чоң нерсе Аллахтын ыраазылыгы үчүн. Үй бүлөңдү адалданбагам. Үй бүлөмдү субханалла ушундай мен кедей калтырбашым керек. Мен бар нерсене жетишим керек. Бул дүйнөдө мен из калтырышым керек деген ниет болуш керек. Анан экинчиси жана айтып аткандай тоокел болуш керек. Тоокел болуш керек. Караңыз кандай нерсе, оңой бекен. Субханалла. Демек ар бир нерсеге кайсы нерсе Алла жол ачса, ошол жолуңду субханалла, ошол бекерин ачкан жок. Мына көчө күнү сен жакшы бир чиновник болдусуң. Алла сени ал жерден алып салды дагы таксиге отургузуп койду. Демек сен таксист эле болуп жүрөрбү? Эми таксопарк ачы. Туурабы? Алла Таала сени бекер түшүргөн жок, субханалла. Ошо чиновник кылды, канча деген сен тажрыйбаң бар, таанышың бар, ошол нерсенин баарын кошуп туруп, мисалы, Яндекс таксига эме болуп ал, эмне коюш анандай? Партнер болуп ал. Ким сени кармап атат экен? Аракет кыл. Мисалы сен субханалла көчө күнү жер иштетип аткансың. Бирок Алла Таала сага бир уй берип койду. Жеңеметпи? Демек субханалла ошо уйдун биянын көбөйтө. Эми көчөнүн сен ошо чабан болчусуң. Ойго түштүң дагы со бүт малың менен карышкыр жеп кетти. Эми 1 гектар жериң калды. Баягы кайгырып жата бербе. Кайгырып анан ичип кетет го кээ ичип анан кой менен кошо өлүп калчу деп болчу. Чын кээ ушундай таң калып өзүм. Зачем? Демек субханалла сен Алла 1 гектар жер койду, сен 1 гектар эми максат койсуң бана. Эми Кудай буйрса, эмки жылга чейин 2-3 жылдын ичинде мен 100 гектар жер айдайм. Чүйдө жер көп жо. Түптө да андан көп экен субханалла. Эми аракетте берекет бар. Кыргызда сөз бар, аракетте берекет бар. Демек бир орунда туруп калбаш керек. Мен эмне үчүн айтам билесиз, ушул сөздү айтып атам. Эмне үчүн ушул ойлонуп келдим, азыр айтыштычы. Анткени себеби субханалла мен көчөнү сүйлөшүп отурганда, ушул жерде 100дөн 70% кишинин стресс, депрессия деген көрдүм да. Баарынан сурадым, кыжалып болуп атасыңбы? Канча болду? Мондаки 3-4 жыл болду. Мондаки 1 жыл болду. Мондаки жарым жыл болду. Эмне чыкттың? Кет калды дейт. Анан ошо кетип калса эле болду экен, стресске түшүш керек бекен, обязательно ичиш керек бекен. Бул чысы, ошонун кетип калышы, сени тыштап кетиши. Бу дагы да болсо сени субханалла чоң бир алдыдагы сонун бир чоң ишти күтүп турган нерсе. Сени бирөө тыштап кетти, значит сен субханалла андан жакшыга татыктуусуң. Чын айтам, эгерде сени тыштап кеттиби, качып кеттиби, бүт нерсең баарын алып кеттиби, демек сен мындан да жакшы нерсе татыктуусуң. Значит сага тиги сага татыксыз болуп эсептелет. Унутпагыла такыр ушуну нерсени. Алла Таала өзү айтып атат. Фа инна ма'ал усри юсра, инна ма'ал усри юсра.
Файда фарата фаңсо, вайн раббике фараб. Аллах айтып атат да. Ей дейт, биз силерге бир жаманчылык болгон болсо, биз ошонун аркасынан дейт, субханалла, эки жакшылык беребиз атат. Эки жол айтып атат. Алмаштырып коебуз дейт. Ошо сенин жашоодо болот аткан нерсе максат койдуң беле? Ошо максатына кете бер. Ошол кетип бараткан максатыңда ар нерсе болушу мүмкүн. Жана айтып атам, тикенек болушу мүмкүн, көрө албашы мүмкүн, бирөө сени чытап кетиши мүмкүн, сатып кетиши мүмкүн. Дагы бир нерсе жок, сен токтобайм. Кете бер. Алла Таала ушундай зат. Өз айтат. Биз силерге иман берип койгондон кийин, иман берип койгондон, силер намаз окутуп койгондон кийин, сиз менен биз субхан орозо туттуруп койгондон кийин келе атат Кудай буюрса туурабы? Ошол эмес зекет бердирип атканда иман мисалы Алла берип атат туурабы? Сен толук ишениң. Алла жолуна чыгарды, Алла Таала сени 3 күнгө чыгарды, 40 күнгө чыгарды, 4 күн, 4 айга чыгарды, сен медреседе окутту, дагы бир неме кылдың, жолдошторуң жакшы туурабы? Ушундай нерсе сен себепке эп болгондой бар туурабы? Жакшынын шарапаты, жамандын кесепети деп, жакшынын шарапаты бар сендечи. Сен досторуң бар да. Бул бекерден эмес да, субханалла. Алла бекер берген жок. Бекер сени ушул нерсе салган жок. Сен мындай, ушундай нерсе, ошол баардык нерсечи мындайына бирине жакшы, бирде жаман болуп кете берет. Ошол себептен мен дайым айтам да, Алла тоокел кыла, анан коркпогула. Кимде ким жашоодон корко турган болсочу, бул жашоодон такыр коркпош керек. Мына эсиңиздерге алып алыңыздар, эсиңерге тутуп алгыла. Бул жашоодо эч нерседен коркпош керек. Бирок бир эле нерседен коркуш керек, билесиз? Бир гана нерседен коркуш керек. Мен зат деген жокмун, заттан коркобуз дайыма. Алладан коркобуз дайыма. Аллах Таала ушундай бар экен, берүүчү экен, ал жан берген, жанды алат. Ошондон биз коркобуз. Андан сөз аны сүйөбүз, субханалла. Ошону сүйүү мухаббат мээрин менен жашап атабыз Алланычы. Эч нерседен коркпо деген нерсе, бир нерседен коркуш керек. Бир нерседен. Өзүңөн эле коркушуң керек. Өзүңөн коркуш керек. Сен өзүң гана субханалла бомж болосуң. Өзүң субханалла мекен президент болосуң. Чын айтам. Эгерде субханалла азыр сынып берсең, жашоо ушундай. Сени сындырып кете берет. Сына бересиң. Демек, оюңду оңдо, пикириңди оңдо, кыла турган ишиңди, максатыңды кой азыр. Азыр коюш керек. Мына азыр эле, молда кебил айтат да, молда эмнени айтып атасың? Астагфирулла деп аткандар бар кебилчи азыр. Чын айтам, кебил астагфирулла бул молдочу адашкан окшойт атасың кебилер. Чын, бул деген дүйнө мусулмандар үчүн мындай түрмөдө турабы? Түрмө, биз ушун көңгөмүз ушундай нерсе, бул мусулмандар үчүн бул дүйнө түрмө, бул дүйнө убактылуу, бул дүйнө субхан баардан тиленный мир, бул дүйнө субханалла эч нерсе кылбаш керек, бул дүйнөнү субхан кетебиз, жок, андай эмес. Алла өзү бизге субханалла жума намазды, жума сүрөсүндө качан жума намаз окулгандан кийин дейт да, өз рызкыңарды издеп дейт, дүйнөнү кыдырып кеткиле деген. Алла өзү айтты, Алла Таала бизди кыдырга демек эмес да туурабы? Алла издегиле демек эмес өз рызкыңарды. Ошон себептен субханалла мусулман артта кала турган, мындай бир эчтеке кереги жок эмес, мындай эчтеке кереги жок бирөө эмес. Биз да мусулмандарды алып, мусулман жанагындай динсиздер мындай биздин эң жакшы нерсе алып туруп, бизге мындай эмесин түшүрүп койгон. Ошол нерсе могу мээге кагылып калган. Кагылган боюнча дагы эле жүрөт, кээ бирөө ушундан чыга албай атат дагы элечи. Мусулман бүт жагынан алдыда болуш керек. Унутпагыла. Кээ бирде айтам мен, мына кээ бирде мисалы эчтеке колуңан келбей атат, эчтеке колуңан келбей атат. Мындай кылсаң да болбой атат, тигиндей кылсаң да болбой атат. Бир нерсе айтайынбы? Кыйшайып турган заборуңду кой. Чын, кыйшайып турган заборуңду сыртка чык, колуңан келет, бейлейди кийип ал, мык кирип кетпесин да. Макулбу? Онда сырада айтып койчу, мык кирип кетсе же болсо, тикенек кирип кетсе октоп жатып алгандар бар да бир эки айчы. Мындай асып алат дешетчү. Ушундай нерсе. Чык, заборун эме ал, эшинен баарын зыңкыйт, арыкты түп-түз кыл машалла. Заборун момдо кой дагы, такыр эчтеке таппасаң, краситтеткенгечи, отработка менен красит кой. Чын айтам, эчтеке кыла албай атасыңбы? Мына ошол дагы субхан алдыга жылуу болуп эсептелет. Чын? Эчтеке болбой атабы субханалла. Эчтеке менен акча таба албай атасың. Мындай болсоң да болбой атат. Тигине болот. Субханалла, үйүңдүн тегерегин зыңкыйып сал. Ага акча керек жок. Сен бир аз күчү убактың керек. Мындай карап көрсөң, бул алдыга жылуу болуп эсептелет. Күнүңгө ушундай кыла бер. Анан жакшы нерсени ойлоно бериш керек. Анан кээ бир ойлонот, депрессия түшүп кетпей келе турабы? Болбой атат. Жок, субханалла. Демек, кээ бирде бир нерсе айтам да, Алла Таала ар бирин өз убактысында берет. Кыргызда сөз бар, ар бир бүтөр иштин убактысы бар.
бүтөр иштин, башталар иштин да убактысы бар. Эч качан субханалла сен Алла Таала бул дүйнөдө сен оюңа жеткизбей койбойт. Ушундай. Алла мен болгон мамилеңди дайыма түздө. Такыр эчтеке болбой атабы субханалла. Жана тегерек четиңе аракет кыла бер. Анан ниетиң менен дуаларын унутпаш керек. Максатка жетиш үчүн эмне кылыш керек экен? Дуа кылыш керек. Алла бер, Алла бер. Алла жеткизет субханалла. Эгерде сага болгон бирөө душманчылык кылса, бирөө жаманчылык кылган болсо, сен ошону дайыма эле эстеп, ошо өзүңдүн жүрөгүңдү алып ошондон кек сактап жүрө берме. Бул мындай айтканда ручной тормоз деп коебуз го, жанагындай комундай ручной тормоз тартып трос үзүлүп калат го, машинечи. Билесиңби? Трос үзүлүп калган машина. Аркасынан самоторможение боло берет, билесиңби ушуну? Колодка кысып калат. Ошол субхана колодка кысып калган адам окуясың. Колодканы кысып калган, дөңгөлөк сасып атат, тиягың неметип атат, машинең жүрбөй атат. Демек, эгерде бул жериңде бирөөнө кек сактоо, бирөөнө өч алуу деген нерсе, же болбосо сага болгон бирөө ушу жаманчылык кылып койсо, ошону эле эстеп эле кирелден кечке, ушуну азыр анан көрсөң эле титиреп кетип эле ушундай болот атсаң, демек сен эч качан максат койгон нерсеге жетпейсиң деген сөз. Кетти, ит үрө берет, кербен жүрө берет. Некен? Көчөмен черный пиар, тоже пиарда болсо чыгарып атат азыр. Эмечи мынакей молдолордун истинный лицосу чыгып калды тигинен. Менин лицом ушул эле болчу. Ошондой нерсеси. Эмне үчүн айтып атам билесиңерби? Анткен сөз бул кыргыз черный пиар, тоже пиар деген сөз бул кыргыздын эле сөзү бул. Ит үрө берет, кербен жүрө берет деген сөз. Жактап түшүнгүлөчү алтындар. Ушундай нерсе. Эмне үчүн дегенде субханалла сен жашооңдочу дала иттер кап кала берет. Кербен деген сенсиң, жашооң тагдырың улам кетип барды. Ушундай көңүл бурсаңчы, көңүл бура берсең. Мисалы жолдун жээгинде заң жатса, кечирип койгула, мындай бир тезек жата турган болсо. Сен жандан акырын мынтип өткөрсөң, кечирип койгула, заң. Эгерде сен тийсең эле сасыйт да. Ошо тийбей эле өтүп кетип калыр. Сасыган монча кала берсин. Ал өз ичинде сасый берет, билесиңби? Анын оболочка менен унутуп калат. Алла ушундай зат толук сасыгы чыкпай кетиш үчүнчү мындай сырттан каптап салат, сасык ичинде калып калат. Алла ушундай зат субханалла. Жашооңдо болуп аткан нерсенин бардыгына күлүп, машалла, максат койгон максатыңа жылгандан жыла бериш керек. Тийбей сасыбайт дейт туурабы? Тийбей сасыбайт дейт. Демек, эмнекен? Адамдардан келген, жин шайтандардан келген, айвандан келсин мейли, айван сымал адамдан келсин мейли субханалла сыноо келе турган болсо, эгерде сен чыныгы максатың боло турган болсо, ошол нерсени жүрүн эмесинен эмнекен? Эч бир кабатыр болбой, өзүңдүн максат менен жыла беришин үстүндө болушубуз керек, машалла. Аракет кылабызбы? Кичине түшүнүктүү болдубу? Анда пайгамбар мындай дейт. Райым кылганда райым көрөт. Бир адамга рахмат айта албаган дейт, Алланын рахматынан кур калат. Биринчи салам бергиле, Алланын рахматынан биринчи болосуңар. Биринчи тамак бергиле, Аллах силерге тамак берет. Алла тамак берген ушундай нерсе, бейиштин ичиндеги нерсе менен сүйүнчүлөйт. Бул дүйнөдө эң жакшы адеп ахлактуу болула. Анткени эң жакшы адеп ахлак дейт, бул бейиштигинин сыпаты. Бейиштеги боло турган адамдын сыпаты болот. Бул дүйнөдө, бул жакта Алладан, Алланын кулдары, Алладан корккула. Бири-бириңердин акыңарды жебегиле. Бири-бириңердин үстүңөрдөн соодаңарды бузбагыла. Баардыгыңар бир туугансыңар. Бул дүйнө, ушундай дүйнө дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бул ушундай дүйнө. Эч бир нерсе сен мен жебей калбайт экенбиз. Өз рызкыбызды гана жейт экенбиз. Бирөө сен менин рызкымды тартып албайт. Кудайдан корккула дейт пайгамбарыбыз. Бирок ушундай корккула. Дүйнөнү ушундай кылышыбыз керек экен. Өлбөчүдөй кылышыбыз керек экен. Илим окушубуз өлбөчүдөй, оокатыбызды өлбөчүдөй, бизнесибизди кылышыбыз өлбөчүдөй. Бирок Кудайды эстешибиз керек экен, азыр өлүп калчыдай. Азыр өлүп калсын. Акыркы намазың, акыркы күнүң, акыркы намазың, акыркы зекетиң, акыркы рамазаның деп ушундай бир акыркысы деп коркуп жашайт экенбиз биз. Анткени биз эмнекен? Кандай эле от отунга тойбогондой дейт. Момун дейт, момун. Кудайга болгон сыйынууга тойбойт экен. Ушундай нерсе. Бири-бирибизге ынтымактуу болгонго аракет кылышыбыз керек. Колдон келишинче ынтымактуу болгонго аракет кылыш керек. Кимде ким ынтымакты кармаган болсо, эки нерсеге жетет.
үй бүлөдөгү ынтымакты, бир тууган арасында ынтымакты, кошуналардын арасында ынтымакты, элдин арасында ынтымакты, кыргыз элинин арасында ынтымак алып келгенге аракет кылган адамдар эки нерсеге сөзсүз жетет. Биринчиси, бул дүйнөдө ырыскысы кенен болот. Экинчиси, жүрөгүндө тынчтык болот. Ал эми кимдин жүрөгүндө тынчтык болгон болсо, алар бактылуулар болуп эсептелет. Үй бүлөдө кичине эле ызы чуу боло турган болсо, жүрөгүңө тынчтык кетет туурабы? Тынчтык кетет дагы эмне кыларыңды билбей, ушундан бери жиндүү болуп кетейин дейсиң. Үйүңөн качып, безип, арак ичип, балам болуп кетет. Ошон сөйнөн субханалла экен, ынтымак кармага аракет кылыш керек. Жана айткандай, максат койдуңбу? Максатыңыз ушулардын ичи баары бар. Ушул нерсеге да көңүл. Баам, парасаттуу болууга аракет кылыңыздар. Күнүнө жок дегенде субханалла 2 барак китеп окуйлу. 2 барак, 3 барак, эң жакшысы 10 барак. 10 бет китеп окуйлу иншалла. Эгерде илимсиздер дейт да, илимсиздер максатына жеткенден кийин 3 нерсе алат. 3 нерсе алат. Биринчиси үй, машина, анан телефон. Максат жок да китеп окуган эмес. Ал максат ушул болчу. Эмегерде сен китеп окуй турган болсоң, субханалла, анда максатың башкачага айланат. Ушундай бирөө келет, мага айтат, субханалла, молдоке, $10,000 бар, машина алып алайын деп атам дейт. Апай, гел анда экөөбүз бир шерик болуп иштейбиз. Эмне иштейбиз? Бир иш бар, мен сага бир иш берейин, сен ошону чогуу экөө иштейли. Макулсуң, макул. Анан субханалла $10,000 салып атат. Иштетти. $10,000 эми айтам, бар эми машина алып атам да. Эмне мурун алган эмес. $10,000 дагы иштеп турат турабы? Акыркы нерсеңди машина сатып ал. Аны субханалла андан кийин шымыңды жыртыгын карап коюп, бар бекен жок бекен дебеш керек. Мусулман ушундай. Бир тешикке экинчи жол кирбейт экен. Дайыма субхан ойлонуп, баам парасат менен жашайт иншалла. Мен бир нерсени унутуп калган турбаймынбы, азирет кое турсаң? Урматтуу жамаат. Силерден сураныч ушул эки болуп атат да. Ким салават эмне экенин ким билет? Кана кол көтөрчү. Салават деген эмне? Кана кол көтөр. Салаватты билгендер. Болду. Салават деген бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жакшы сөздөрдү айтуу дегенде маани берет. Ошол себептен кимде-ким пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күнүнө 100 жолу салават айтып жүрсө, мына кээ сурап атпайсыздар, кантип иш оңолтом, кандай бир жолум ачылат, молдоке жол ачканга жардам бересизби дегендер бар. Мен жол ачкыч эмесмин да. Бирок айтайын дедим, жол ачканга жол таап берейин, Кимде-ким күнүнө 100 жолу салават айтса, Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад, эң жөнөкөйү. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад. Мына ушул сөздү, мына теспен алсында 100 жолдан күнүгө жөн эле айтып койсун. 100 жол. Салаватта ушунча чоң береке бар. Мисалса баян көрдүм мен, сонун болду, машала бир кызды узатып атышат. Салават менен, мен аябай сүйүндүм, субхан, ошол кыз бактылуу болот деп эсептедим. Анткени ал пайгамбарыбыздын салаваты менен турмушка чыгып барат. Карасаң, пайгамбарыбызга салават айтып, ушу пайгамбар саллаллаху улуу болгон адамга Алла Таала айтып атат: "Эй иман келтиргендер, Алла жана периштелер пайгамбар салават айтып атат. Силер дагы салават айткыла пайгамбарыбызга" деп Алла Таала өзү айтып атат экен. Куранда өзү ушул айтканда, ушул аятты айтканда салават айтышыбыз керек. Чоң айталы. Аллахумма салли сайидина Мухаммад. Машаллах. Демек кыздарыңарды салават менен турмушка узаткыла. Балдарыңарга салават менен субханалла үйлөнткүлө. Келин алып келгиле. Үйүңөргө келин келатканда салават менен киргизгиле. Uzun salavattар менен. Рахмат ошо эжеге аябай чоң уюштурган экен. Сонун жакты мага. Ошон үчүн эмнеке ошо салаватты мына билесиңерби? Кыргызбыз да турабы? Анан бизге ушундай нерселер болот, кээ бирде таң кала берем. Пайгамбар салават айтып атса, кээ бирлери болсо мында мен баягыда да бир тойго барганда көргөм. Англисче ырдап чыкты. Анан мен ушундай бир шүмшүкмүн да, кечирип калачы. Анда любой ырды уксам, англисче отурган болсо, хит болуп кетсечи, ошонун маанисин карайм резко. Анан маанисин карасаң, ой, Кудай сакта да. Ошону кыргыздар коюп бийлеп атышат да. Чын айтам, ошонун себебинен субханалла
пайгамбарга салават айтып, кут келипсиң, куш келипсиң, о Алланын пайгамбары. Сен келдиң, биз тарапка нур жаады. Куш келипсиң, о Мухаммад, биз сени сүйүү менен күтүп алдык. О Алла, пайгамбар Мухаммадтын аркасынан бизге тынччылык алып кел. Сени менен бирге болууга, сенин райыңга кутулууга, сенин жакшылыгыңа жетүүгө бизге насип кыл деген ырды жаман дегендерге таң калам. Кыздарды эмне узатабыз эми? Салават менен. Үйлөнгөндө эмне менен үйлөнөбүз? Даярбызбы? Амин. Анда амин. Субханака ва хамдика. Анта астагфиру ва атубу илейк. Кудайым баарыбыз максатыбызга толугу менен жеткиз. Дин исламда бекем кыл. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолунан адаштырба. Бул дүйнө ахиретте жүздөр жарык кыл. Фитна фасаттан сактагыл.